Azıcık ürün değerde geldim ben kalan ala geldim mikrofonda. Aleykümselam. Gençler jana balıkçılardan Iskol Oblasti Коомдук Birikmesi müçelери bugünkü günü bizde tüp аңчылар жамаатынын төрагасы Алмаз Бакировичтин демилгеси менен ушул конкурстан кийинки алгачкы биринчи чогулуш өтүп атат бей формал түрдө. Бүгүн урматтуу мергендер, урматтуу жамаат, бүгүн ушул конкурстан кийинки конкурстун жыйынтыгын бир аз тааныштырып силерге. Жана ошондой эле мындан кийинки биздин коомдук бирикменин аңчылык чарба катары иш алып баруубуздун маанилүү бир моменттерин талкуулап койгону силерге маалымат берүү үчүн келип отурам. Кол чаап коелу. Мен учурдан пайдаланып айтып коеюн урматтуу мергендер. Биздин коомдук бирикме учурда 4 райондо нижний зоналарга жеңишке ээ болдук. Жетөбүз району, Тоң району, Скөл району жана Түп району боюнча нижний зонадагы аңчылык аянттар буюрса биздин башкармалыкка өттү. Буюрса мындан ары өкмөт койгон милдеттерди так аткарып, жаратылыш ресурстарын мыйзамдуу пайдаланып, ошону менен бирге урдап жебей мамлекеттен сатып алып, аш кылып, ошол эле маалда мамлекетке да жардам кылып, жергиликтүү бюджетке да жардам кылып, ошондой саясатты баштап отурабыз буюрса. Урматтуу мергендер, могу картадан көрүп атасыңар, мурунку биздин угодьолор болчу. Мурунку биздин угодьолор муну деген 2009-жылы ошол кездеги ошол замандын тартибине ылайык губернатор эле өзүнүн тескемеси менен бекитип жерлерге аңчылык пайдаланууга берүүчү экен. Учурда жаңы мамлекеттин өнүгүп атат, өсүп атат, ар кандай реформалар жүрүп атат. Мыйзам чегинде жанагы документтер өзгөрүп ошол себептен быйыл жыл башында жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан мамлекеттин суу, жер жана башка байлыктарына ээлик кылып аткан министрлик катары алар жарыя берип, биздин коомдук бирикме катышып, буюрса ошо жанагы жеңишти айтып атам, жеңишке жетишти деп. Бүгүн Түп району боюнча мына основной лот 26-участок болуп атат. Жалпы аянты 119.329 гектар. Эски менен салыштыра кетсек, байкап атасыңар, мына могу кызыл участок болуп турбайбы? Бул мына могу кызыл участок особо охраняемый. Мунун үстү казакка чейин жок болчу деп билесиңер, э? Бул жерде жок болчу, могу актын баары жок болчу, эси жок болчу могу жерлерде. Могу Николаевка, Маяк, Михайловкалардын баардыгында аңчылык кылууга мүмкүн эмес болчу. Азыр буюрса мына жеңиш 26-участокто 119.329 жеңип алдык. Бул жерге кайсы жерлер кирип атат? Ысык-Көл менен Түп районунун чегинен баштап, Ойталдан баштап. Могу границанын ичи бизге кирип атат. Бияк уже Казакстан. Могу жерге чейин кирип атат. Бияк уже могу кызыл жерде аңчылык кылганга болбойт. Жең суу башар. Анан деген Башка Павловка чейин де. Монун баардыгы кирип атат буюрса. Буюрса сиздер биздин мүчөлөр кенен басып, кенен могул жерлерде аңчылык кылсаңыздар болот. Айтпайын сразу. Где-то могул туштарда 850 гектардай жер бизге тиешеси жок болот. Ал жерди управление делами президента өткөн, мурун эле өтүптүр. Өкмөттүн Чоңташтын тегереги болуп калат да. Болгону могул картага министрлик тарабынан үлгүрбөй калыптыр киргизгени. Где-то могул туштардан 850 гектар жерден башка жерге аңчылык кыла бересиздер буюрса. Анан эми кандай болот? Экинчи участогубуз Түп району боюнча. Мына могу экинчи участогубуз 44.667 гектар түзөт. Бул 27-чи участокто болот. Анакей. Бул деген мына 26-участок менен 26 түзөт бар мына могу жерде. Onu 27 başlamalı. Görünüyor buna mol 27 moya kaçı gidiyor. Bu oşonda примерно Дөңгөлөк саздын үстү менен кетет да. Короче деген ар жак болуп атат да.
Kayak bolmaz mı hocam? Başı degen turukka жетпей, туз. Arpa tek tür. Arpa tek tür tuzu kalır. Tuzdun kırı menen bari көп Hazır kurgan poston öyle da. Bizge tiyişeli bolup kaldı abi. 44.662. Arpa tektir, buka siydikten var oşondan geçip. Ошону көрүп алгам. Букасиге эктеген эртеден бизге кичиде. Токойга кирсек болду да, болот да. Билесиздер, Ой, туугандар. Эй, угуп алып анан кийин давай. Ой, бияк Жалпы жөнүн айтканда, мурун Түп району боюнча 30 канча миң гектар эле, Жамир аба? 30 000 гектар. 30 эле миң гектар болгон болсо, азыр буюрса 100 9 ар жакта 160 миңдей гектар жерибиз буюрса, могу ак болуп жүргөн жерлерде мурун, мисалы үчүн Көчү, Ичке суу, Сарыбулак, Акбулак, Фрунзе, Кутургунун аңчылары, бизге окшогон аңчылары законный. Өзлөрүнүн токойунан аңчылык кыла алчу эмес, анткени аңчылыкты пайдалануучу жок болчу. Буюрса биз аңчылыкты пайдалануучулук биз кезип атабыз. Эми ушул жерлерди ишке ашырыш үчүн жана башка Ак Суу району боюнча айтып коеюн. Ак Суу району боюнча бир дагы айылда мына могу жерден баштап 36 айылдын бирөөндө дагы аңчылык пайдалануучу жок болчу. Учурда конкурсту жылдырып койду. Жай айында буюрса конкурс болот, аяка да катышабыз, буюрса толук бизде мүмкүнчүлүк бар. Толук Үскөлдү курчаган. Анан Жетеуз району боюнча мындай маалыматтар айтып коеюн. Могу Светлая поля, могу эле 10 жасап болчу, билесиңерби мурун? Жегеле болчу. 7 эле миң гектар жерибиз бар болчу, Кара Булуң, Ганчин Алексей Николаевич эгириз. 9 участкабыз болчу, Ырдыктын кокусу эле болчу. Биягы Четпектин границасы Наспарк менен, биягы Жетеуз. Азыр буюрса моунун баардыгы кирди, могу жердин баары кирди, могу өзүбүздүн эскилер да кирди. Короче, мурункудай эле тоң менен Жетеуздун ортосу Тосор сузуну менен баштап, моунун баардыгы буюрса Жетеуз Богатыревканын баардыгы биздин коомдук бириктимеге өттү. Буюрса аякта да досторуңар бар, аякта абагында баскансыңар, буюрса аякта да кенен аңчылык кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары мына Бөкөнбайдын тегереги, Аксай, Кызылтуу, Каракоо, Барбулак, Качсайга чейин аңчылык жок болчу. Аңчылык пайдалануучу жок болчу. Буюрса бул жерлерди дагы могу балыкчынын Кызыл Мостко чейин 2 участок бул жерде. Ошондо могул участокко токтом чыгарып алдык райондон. Бул участок болсо могу Кызыл Мостко чейин токтом чыгарып бербей атат, себеби жанакы укрупнение болгондо балыкчы тарапка мурунку Тоң районунан бир топ жерлер населенный пункттар өтүп кетти, где-то бир 4 миң гектардан ашык кетти. Азыр эми ошону ссылка кылып, булар катталмашы болуп, иши күндөр башталса, экинчи участкага токтом чыгарсак эле келишим түзөбүз. Пока Тоң району боюнча келишим түзүлө элек министрлик менен. Ал эми учурда Жетеуз менен, Түп менен жана Ысык району менен келишимдер түзүлүп, уже официально биз ишти баштаганга даяр турабыз дегендей да. Анан мына Ысык району боюнча айтып койсом. Мурун билесиңер, мына Чырпыктыдан баштап Григорьевка чейин могу жерлерде аңчылык кылууга мүмкүн эмес болчу. Буюрса могул жердин баардыгын Берди, Жапатырмак жалпы коллективдин команданын күчү менен, ошондой эле мына Жеңиш атанын күчү менен буюрса Ысык районунда бизде конкурент болуп чыкты. Ысык районунда бизге конкурент болуп Чүй Бишкек обществосы чыкты. Бизге окшогон эле Чүй Бишкек общество конкурент болуп чыкты. Ну биз күчтүүлүк кылдык. Моюн берген жокпуз, алып кеттик. Жетеуз району боюнча бир участкага дагы конкуренттер чыгышты, жеке фирмалар. Аны дагы алып кеттик. Бирок тилекке каршы биякта могу сырт ойзонодо да жерлер ойнотулду да. Ушулар азыр мешиттик боюп ичине жеңилип калгандар, баягы күрөш көтөйбөйт болуп, арызданышып ошонун үстүндө азыр тескерүүчү органдар комиссиянын үстүнөн карап атат. Эми караганда карасын, баардык мыйзам тегиндүү болду, комиссияда Бир вопрос, сырттан алынды. тилекке каршы сырттан ала алган жокпуз, себеби көбүнчө почти 90% буга чейин иштетип жүргөн, могу жерлерде иштетип жүргөн эле фирмалар кайрадан жеңип алды, себеби булар деген внутренний хозяйственный охотустройствону эбак өткөрүшкөн экен.
акчалары бар булардын. Системалар орнотуп калганда. Анан жанагы внутри хозяйственный охота устройство деген бар да. Эми быйыл охотаны ачыш үчүн биз могул территорияда утуп алган жерлердин баардыгына внутри хозяйственный, то есть чарба ичиндеги аңчылыкты уюштуруу иштерин жүргүзүп да. Муну деген институт лесоустройства деген жүргүзөт. Алар кандай жүргүзөт экен? Алар пока айтымында келишим түзөлөбүз, пока айтымында 1 гектар жерге 3 сомдон төлөп берет экенбиз. 1 гектар жерге. 100? Ошондо 3 сомдон. 3 сомдон. Например, мисалы үчүн 44.667 болуп атабы, муну 3кө көбөйтөбүз. Шунун акчасын берсек, алар келет дагы 3 этаптын иш алып барышат. 3 этап менен. Биринчи этабы жанагы полевой жумуштар, камеральный жумуштар, анан жанагы карта, граница столб орнотмо жумуштар экен да. Албетте биз бул жагынан келгенде акчабыз тартышыраак болуп атат. Анткени сезон жүрүп турса акчабыз болмок, сезон жүрбөсө акчабыз жок. Ошон үчүн биз сезонду эртерээк ачуу максатында азыр буюрса райондук администрация башчыларынын токтомдору бизге 15 жылга жерлерди бекитүү боюнча чыкты. 15 жылга жерди пайдалануучу болуп биз келишимге түздүк. Ошонун негизинде институт лесоустройствого биз кайрылсак, институт лесоустройство анан биздин жанагы описание границ боюнча территорияга жараша ишти баштайт экен да. Анан алар канчалык деңгээлде ишти эрте бүтүрүп берсе бизге министрлик айтып атат, убада берип атат. 4 айдын ичинде эгер үлгүрсөңөр аңчылыкка уруксат беребиз деп атат. Негизи 2 положение бар экен, 2 шарт бар экен. Бар да, бар. Бизде территория чоңойду. Көрүп атасыңар, эмне деген айылдар, эмне деген айылдын тоолору, мындан бери канча айылыбыз бар, мына кусок бар, бул кусок бар, анан могу жерибиз да бар дегендейчи. Анан келишимде кандай түздүк? Келишимде ала келейин деп атып, шашып атып албай калыптырмын, эми анын баары башталат. Биринчи 2 условияны койду келишимде министрлик. Биринчи условие 1 жылдын ичинде внутри хозяйственный охота устройство кылышым керек. Эгер 1 жылдын ичинде аны кылбасак, өкмөт бизден жерди кайра алып кетет. Эгер муну аракет кылып Шарттарын аткарбасак, кылып койсок, бүттү. Анда жерди жакынакай санак иштерин жүргүзүп, биздин эгилик кызматкерлерибиз жерин иш алып барат. Анан бияктан эң негизгиси внутри хозяйственный охота устройство деген сөз. Бул жанагы институт лесоустройство келип, алдын ала биздин мал жаныбыздын санын алып, контрольный цифраны берет. То есть ошол контрольный цифра менен биз исхат этебиз дагы, анан в течение 15 жыл ошол цифрадан түшүрбөй, көбөйткөндүн үстүндө иштеп, ошол эле маалда сезон убагында жанакыртып аңчылык кылып, колдонгон иштен түшкөн акчаны ошол эле айыл өкмөттөрдүн бюджетине түшүрүп беребиз. То есть сиздер сезон убакта путевкага төлөп аткан акчаңар бизде калат. Целевой взнос багыттуу төлөмдөр биздин обществода да калат. Ошол биз ошол акчанын эсебинен биздин эгилде зарплатын алат. Жанагы санак иштерде биздин байларыбыз, биотехникалык чыгымдары, ал эми жанагы кичке түшүп аткан акча. Ар бир жандыкты баштан түшүп аткан акчаны сиздер мамлекетти багып атасыңар. 65% анын министрликке калып атат, 35% жергиликтүү айыл өкмөттөргө түшөт. То есть ол территорияда канча айыл өкмөт? 5 айыл өкмөт бар. 5 бар, э? Ошо 5 айыл өкмөттүн сенин кырголуң атылды, сенин коюң атылды деп ошолорго 35% аларга түшөт. То есть биз коомдук бүйтмө катары мамлекет менен элдин ортосунда көпүрөдөн сырткары ошол эле малда биз ошол жергиликтүү бийлик органдары административдик чегинде турган сокойлордон жак жаныбарлардан түшкөн акчаны мамлекет менен жергиликтүү бюджетке түшүрүп беребиз. Ошон үчүн биз кызыктарыбыз керек, ошон үчүн мамлекеттик бюджет органдары бизге ишенет, биз дагы ишенип отурабыз. Себеби ар бир мүчөлүк билетиңердин аркасында билесиңер, 4-сункция алып турат. Мы обязаны вести борьбу со всеми видами браконьерства. Эч кимден урушпайбыз. Биздин жада калса эгилерибизде протокол түзө албайт. Биздин протокол түзгөн укугубуз жок. Биз обычный акт түзөбүз. Кандай гана бир шарт болбосун, ошону биздин эгил кызматкерлер фиксировать этет. Обычный акт менен. Только жалгыз болбош керек, минимум 3 киши болуш керек. Ошон үчүн ар бир эгилибизде жанагы общественный инспекторлорубуз бар. Либо любой мүчөсүнүн катышуусунда 3 кишиден кем эмес акт түзүп эле жанакындай мыйзам бузуклук фактылар болгон болсо, видео, фото доказательство менен эле өткөрүп беребиз. Ал эми протоколду ким түзөт?
ошол айыптын статьясын ким көрөт? Муну мамлекеттик ошол биздин эле министерстводагы эгер кызматкерлер, алардын инспекторлору. Жалпы жөнүн айтканда биздин эгерлер в отличие от других надзорных органов, биздикилер наоборот башынан сылайт. Башынан сылайт деген сөз, сразу баса калып жазасын жаза калбай, наоборот, арбаспай бери бас. Азыр куут малы, эртең күн ачылат. Норма деген бар, вторник суда деген бар деген сыяктуу моменттердин баардыгын жайылтып силерсиз. Ар бир коомдун мүчөсү. 15 киши кыйын кайтарабы же 1,5 миң киши кыйын кайтарабы деген темада. Ошондуктан биз азыр мамлекетке чоң салым кошуш керек жигиттер. Анан бир гана шарт болуп атат азыр. 1 жылдын ичинде внутри хозду бүтүрүшүбүз керек. Бул биринчи милдет. Экинчи милдет 2 жылдын ичинде ар бир эгер кызматкери жанагы санариптештирилген смарт системасын өчүрүш керек экен. Бул эмне деген сөз? Система смарт деген сөз буга чейин билесиздер, биздин эгерлерибиз кантип иш алып барчу эле, кантип кылып аткан ишин далилдечү эле. Жанагы эгерский дневник эгере деген болчу билесиздер. Ар бир жылда дневник берилет. 365 күн болсо бир жылда. Эгердин милдети 365 күндү каждый күнү жазыш керек болчу. Бүгүн майдын 5-и, погода мындай, токойдо мындай, кыргол мындай, кыш келди мындай. Бүт. Анан бул эми илгерки вариант болот го, аны караш керек. Анан текшерүүчүлөр келгенде да ал маселе. Ошонун баардыгын жоюп, азыр заманбап, современный телефондон алып беребиз буюрса эгерлерибизге. Ал телефонго эле күнүмдүк кишинин токойдо жүргөнүн басып турат. Ал телефон аркылуу биз эгердин иштеп атабы же үйүндө жатабы бир карап көрүп турабыз. Буга чейин эми айтып коюш керек, эми анча-мынча эгерлерибиз бар эми арабызда, бар эмес. Эгерлерибиз молодец, кыйын иштешет, мыкты иштешет. Хотя зарплаттары доллар болсо дагы, евромен алат. Но тем не менее, баягы алдап койчу да. Бардымбы, бардым дегендей. Мындан кийин уже алдай албайт. Мындан кийин ошол телефондордо бүт GPS трекер болот. Bir günde kança metr bastı, kança göz yüzdü, kança at bilen, kança maşina bilen büyük var. Bunu hökümetin talabı olur, mamleketin talabı. Hem bu boyunca da hem görüyoruz bunu hazır biz buyursa bu gelişimlerin barını bitirip alsak, hazır ştatların hazır uçurda bizim егер kızmatkeleri bari жұмыстан boşatılған. Bari жұмыстан boş. Hazır формироваться etemiz kayradan. В целом, почти 99% özünde ballar işleyip, buğa çeyin işleyip koyuyorum. Кошумча эгер кызматкерлерди алабыз определенный точкаларга. Анан кыскасы өкмөт койгон эки срочный, биринчи внутрий хозду бүтүрүш керек охота коюш үчүн. Экинчи жана смарт системага өтөбүз, аны өтөбүз. Анан внутрий хозду жасап аткан кезде өкмөт берген ар бир участкадан 10%тен кем эмес тихий зона деген болуш керек. То есть сезон охота жүрүп аткан кезде биякта ок атылып атса, тиги жаныбарлар жансыз алар деген бир качып барып бул жерге кирип, ошол кирбегендер зона түзүшү керек. То есть ар бир райондо жанагындай микрокорпустар бар, микрозаповедниктер бар. Либо жаңы уюштулуп аткан, же болбосо жаңыдан пландалып аткан. Буга чейин бир иштеп келаткан. Например, мына Замированын карап аткан могу жерде Тоңбек. Мояк болуп калды Замирова примерно. Ушул жерлерде марал байырлайт. Билесиңер, 35дей баш бар, Жок, 60га жетти. Жеттиби? 58 санатып өттү. Анан, мисалы үчүн ушундай сыяктуу жерлерибизге бул тем более кызыл китепте. Азыр эми фактор беспокойства деген бар, билесиңер. Биягыбыз эми шаар болуп баратат, бияк жагыбызчы. Анан ошон үчүн биз ар бир участокто минимум 10% жерди тихий зона кылып уюштурушубуз керек. Допустим, мисалы үчүн азыр Замированын территориясын внутрий хоз болгон кезде кайсы жерден баштап, кайсы октан кыркырдын баары чейин таштап тихий зона кылып коебуз. Допустим, бияктан бир аз жерди тихий зона кылып коебуз, например, мыяк жагынан бу жер, мыяк жагынан бу. Ошол тихий зона болгондон кийин капитаны бекитилген экен. Бүттү, ал жерде вообще охота кылган болбойт. Категорически. Анткени биздин максат, өкмөттүн да максаты сезон убагында жан-жаныбарлар качып кутулганга баягы шанс керек да, шанс беришибиз керек. Ошол себептүү ар бир лотто, ар бир участкада биздин ошондой болжолгон жерлерибиз бар. Анткени Тоң районунда жанагы микрозаповедниктер бар.
Жетегиз районунда бар. Алар азыр биз менен навстречу келип атат. Биз да айтып атабыз. Биз алар менен теш түрдө келбейт, анткени алар проекттер менен алып келип, акчасын салып, мисалы үчүн бир жерге салды да, например. Фото кылабыз, ана мына деген тема эмес. Биз азыр аларга тирешип, жок, биякта биз охот кыла беребиз дегенде дагы тура эмес. Ошон үчүн аларга да жакшы болсун деп, бизге да жакшы болсун деп, именно буга чейин макам болгон жерлердин баардыгын курчап туруп тегерек да тегиз зона кылып коелу деген ой тилектер. Мына буюрса муну аметтерди карайбыз. Бугулар боюнча возможно ушу территорияны полностью тегиз зона кылып тасташ керек. Себеби деген бул переходной момент. Ушул моменттерибиз бар да. Так, анан внутри холду жүргүзгөнгө эсептеп көрсөк, где-то бизге бир 3 миллиондой керек экен да. Анан 3 миллиондой акчабыз бар азыр өзүбүздө счетубузда. Анан маны берип койсок, башка иш жүргүзөт. Анан эмас пока келишим түзүлүп калса, жоктон көрү жогору деп туруп 3төн 1 бөлүгүн бир аз эптеп, изайсыздай 5 гектар калганын өзүбүздүн күчкө салышыбыз керек да. Институт ресурсунан келет 3-4 бала келет так койсо. Ошо 3-4 баланы алып барышыбыз керек. Жетүүчү жерине жеткирип, сол болабыз, камераның иштери болот, санак иштери болот, толгон топой жумуштар болот. Ошонун баардыгын кылып алсак, анан ошол кезде биздин жанагы жаңы карталарыбыз, жаңы чектерибиз, ошого жараша мондай кылып туруп, жаңы карта чыябыз, аны цифровой кылып туруп, ар бир лотто кичинекей кылып, чтобы аңчыларыбыз келет да, клиенттерибиз келет да биздин. Ошол эле өзүбүз эле сезон убакта чыгып атпайбызбы? Ошол кезде адашып кетип, промечилик кетпеш үчүн анакындай чакан эмелерди, материалдарды жасап дегенде. Кыскасы мына могу территориянын баардыгына биз ээлик кылып атабыз. Биздин задача эл көбөйүш керек. Ушул жактагы Түрк районунда канча айыл бар? 36 миң тегерек, э? Эми ошол ар бир айылда жок дегенде бир 10дан алып кетет. Барбы? Ажалдан. Gel otur lan. Mandan otur. Bedelle 10 bin. Bu akıl mı? Kuda söylüptür aylar ayında. Barımız bu жерде un kızı barımız. Şu barımızın başımızda biriktirip atkan Marat Rızkılıç'a çok razısılık. Bizim Kırgızistan'ın tuğusun götürgen şunday uğullar bizim aramızda köp bolsun. Buna bu жерде жақшылықай улуу урматтуу кызматкерлер турат, жаштар турат, өсүп келаткан баарыбыз ушул биздин табигатка кыянаттык кылбай, ушу табигатты жаратылышка өтө жакшы мамиле кылуу менен уюштурган ушу Марат Рыскуловичке жана Эгил Балдакка, Мандасына, анан монда жакшы көп жигиттер жүрбөйсүңөрбү. Ушу кызматыңар жакшы болсун, ынтымактуу бололайлар, дасторкондон кезигели. Баягы улуу аксакалдар айткандай, эки малчы жайлоодон жакшы болсо кудалашып түшөт дейт, жаман болсо кубалашып түшөт дейт. Мына биздин баарыбызды уюштуруп аткан Марат Рыскуловичка жана Эгил балдарга, Түп районунун уюмдарына, кыздарына баарыңарга чоң ыраазычылык айланайлар. Алмаз мына көзүң турат, абдан жакшы эмгек алып келатасың, ушу эл менен улансын. Мына конкурс менен жакшы лот аркылуу утуп алган жерлер куттуу болсун. Ушундай азыркы айтылган маселелер колдойлу, финансовый жагынан кандай колдошубуз керек. Анан биздин келечекте муундарыбыздагы табигатка жакшы көз караш кылат да. Омин Кудайым жакшылык бериши, ийгилик, бөөдө кырсыктан, жаман көздөн жаркырап, жайлап ушундай бир чөм чай ичкен Кудай насип этсин айланайлар. Омин. Қазақстанда финансы күчтүү. Мағашында. Yok ben sizden Ben 2007 siz test elbette. Ben sizi yaxşı bileyim. Как бы то ни были, главное, что мы это. Бомбарым мы, что-то позднее. Мынакей урматтуу мергендер бүгүн түп
Аңшылар жамаатынын төрагасы Ажыбеков Алмаз Бакирович, түп аңшылардык бирикмесинин мүчөлөрүн чогултуп жакшынакай иш чара өткөрүп атышат. Келбегендер өзүнөн көрсүн. Ката айтылып тур эле силе. Келбегендер өзүнөн көрсүн. Ketip kalma Ey, Almaz aytmasın. Bir yakka basma. Assalamu alaikum deyir, урматтуу мергендер. Кандайсыңар, жакшыбы, ден соолуктар? Бүгүн 2 май. Баарыңыздарды май майрамдарыңар менен куттуктайбыз. Бүгүн мына Түп районунда бир жакшы нишан болуп атат. Түп районунун аңшылар жамааты башында Ажыбеков Алмаз Бакирович турган коллектив ушундай жакшынакай аңчылык участкада быйылкы өткөн конкурс боюнча, конкурстун жыйынтыгы боюнча утулуп алынган жерлерди мындан ары кандай шарт менен иштетебиз, ошол маселелерди талкуу максатында бүгүн ушинтип Түп жамаатына чоң рахмат, Алмаз абага рахмат, ушунун баарын уюштуруп шашлык талаа түздү аңчыларыбыз келип. Bu kaçıncı bizde jenski polga çıkarıp verelim. О, Bizde bana almaz bana gençler bilen sizi kapkoyup gitmedim. хорошо. Gel onlar için. Мынакей биздин аңчы айымдар, саламатсыздарбы? Силерге рахмат, колуңарга береке. Праздник у нас, праздник! Всем здоровья. Давай, Марат, давай, Марат. Birinchi. Barısında buna жақсы mana men oturup atабыз да. Көңүл ачык, жүз ачык болуп, ошо чын айтканда ким бу? Марат менен Алмаз. Аларга чын ден соолук ыраазычылык болуп атат да. Ошо силерге биринчи иш ийгилик болсун, ден соолуктуу болгула, өмүрүңүз болсун, ушундай коллектив, ушундай иримдүү болсун да. Болуп жүрөлүк. Ошо бүгүнкү күн итек сон болуп атат да. Биз вот мына пенсияда жүрүп, же ишкага чыкпайбыз. Үйдө эле окат. Мына бүгүнкү итти сону болуп атат да. Көңүл ачып, мына жүзүбүздү ачып отурабыз. Эмне биринчи Маратка каалайм, коллективге каалайм эмне, чын ден соолук, иш ийгилик. Кыргызстан боюнча биринчи орунда. Рахмат. Ойлогон максаттар ишке ашсын. Анан баарыбыз да ушундай биримдүү бололук. Ынтымак сый болуп жүрөлүк, бакталайлык өзү болсун. Кыргызстан өсүп өнөрүп күчтүү мамлекет болсун. Бакталайлык болот. Рахмат. Нам больше места. Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту, неимоверную, видеть
благодарю за то, что я тебя люблю. Жеңіс аға, қандай бүгін маңдайыңыз? Шүкір, жақсы, абдан соңында. Жай бітмесінде жақсыға біресе отырамыз. Жақсы. Рома, как там настроение? Настроение. Что нашим охотникам? Пару слов. Охотникам, праздниками. Жақсылық болсын, денсаулық болсын. Көбейелік, мына көп жерлерді алдық. Бізге қосылған адамдар көбі қосылсын. Чоң игіліктерге жетелік. Сол. Ай, рахмат. Микола, салам алейкум. Алейкум. Жақсы. Жалпы мергендерге Жалпы мергеншілер бүгінгі маңай жақсы құдайға шүкір тілейміз. Ынтымақ болсын. Сыйласып. Арызға бес оқпайсын. Игілік. Ынтымақты болалу. İşimiz келгені. мынакей бүгүнкү кызматта түп жамаатынан Караколдон Бостерден бери келди деп кызматта жигиттер коншоң. Коншоға бир эки сөз жалпы мергендерге. Жалпы мергендер барыңар, майрамыңар менен бүгүнкү. Жакшы иш Марат, жакшы жерлерди алыптыр. Мен сол калайм барыңар. Марат эмес, биз деңиз, биз. Жалпыбыз. Жалпы мергенчилер. Майрамыңар менен. Коншоң. Салам. Урматтуу мергендер, кандайсыңар? Жалпы салам, урматтуу мергендер. Ден соолуңар жакшы. Май айы майрам. Кудайым буйрса, майдын башындагы майрам менен баары жакшы. Баарыңарга ден соолук каалайм. За него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Сердце меня обратно. Марат, дай без масла, без торшла. Весной и осенью.
Командир. Бері ұқпайсыңдар. Қыздарға 1000 сом отырып қойдым. Персонал. Атышы рахмат. Бұл байкені білесіңдер ме, мергендер? Бұл байкені. Главный приз болған 7-дің жыл жиынтығында. Бұғыларды өстірген байкебіздер. Ал мына бұл өстірген байкеңіз тігіне. Бұл өстірген балаңыз. Я наелся. Я же вот здесь кушал. Не, ну нормально, поел. Этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак. Забыть истин. Нет, а него последний шаг. Красавчик. И этот шаг длиннее жизни. Маратова не пьет. Маратова Не, он за рулем. За рулем. Серега, ты одно слово скажи для нас. Серега, он пьет еще лучше меня, когда надо. Да. Не надо. Давай, как твой член. Дорогие друзья, уважаемые старики, Маратова, наш начальник, будем знакомы. Общество, чтобы оно дальше продвигалось Процветала. и процветало дальше и больше, чтобы у нас все получалось, особенно у Маратова, чтобы он достиг своих целей. Дай Бог здоровья Спасибо. нашим пенсионерам, чтобы они не старели, всегда молодели и оставались в таком же В боевом строю, да? состоянии, Да. строю. Да. Вот какой позитив, Толя Михайлович. Красавчик вообще он. О, зато вообще молодец. Красавчик, Толя Михайлович. Маратова Кока-Колу возьми. Все. Рахмат. Давайте. Давайте за наше общество, и чтобы оно никогда не упало, только процветало. Завтра где-то одной из больниц будет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу нарвется на мину. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой, будь осторожен.
не сошел с ума. Ты ничего не знала. Salam gruppa. Bugun tüpkö kelip, еш alып атабыз. Tüpkölөргө жаңы уjalар, угожан картасын көрсөтүп, ушул жака тамак ашуштуруп, мак көз келип, tüpkör менен жолугуп отурабыз. Барыңарга салам. Ушундай охотниктер кезигип турбаса, жер жазып турбаса, өзүнчө эле бук болуп өлүп калабы деп ойлойм да, ушинтип эле природага чыгып эле эс алып жүргүлө. Рахмат. Ынтымакта бололу. Рахмат Ысбек аға. Гүлова, дирекциясы. Барыңарга салам. Үйрөттүсүң сол. Үйрөттүсүң да сол. Өз менен муздап айтып. Булана жаңылап атат. Кудайым буйрса жакшы болуп атат. Алды муксуз да канай. Албайсың ал, турада тұрсын. Bir, iki söz. Мына, алхамдулилlah, Кудайдын буйругу менен ошо бүгүнкү күнү Үсүккөл мерген сүйүүчүлөр, Балкармандын сүйүүчүлөрүнүн именине Түп районунун коллективинин охота бажаларды ачкан боюнча кеп кеңеш бул райондун төрагасы Алмаз жигит менен биздин обществонун Үскөл областында председатели Марат Ускуловичтин уюштуруусу менен ушу Түп районунун Кудай берген жер Тал суунун аягы Меңгүлөк совхозунун ортосу чоң атактуу Түп дарыясынын жээгинде, суусунун жээгинде ушундай эс алуу бир чети кеңешүү алган жерлер боюнча ир отуруп түз кеңешип дегендей дасторкон четинде Алмаз уюштурган жерде ушу күн өтүп атат. Ушу Аллах мертебе шүгүрлөр жана мактоолор айтам мен ушундай коллектив кабыл калушу канча жылдан бери мылтык көтөрүп, кайрмак көтөрүп ошо охот кылып жүргөн жигиттердин арасында пенсияга чыксак да ушулар менен үзөңгүлөш болуп Алмазга, Маратка Алла разы болсун. Ушунча коллективди чогултуп, тегерек стол, чыйпый кылып дегендей. Ушу күндөрүбүз Алла Таала кут болсун эми. Амин. Сиз да макул болуп, менин жаныма охранник болуп келгениңизге миң мәртебе шүгүр макталып айтабыз. Ишибизге ийгилик болсун, Марат Ускулович, Алмаз. Өмүрлөрүңүз узун болсун, мамлекетибизге тынччылык болсун, ажабыз ак жолтой болуп дагы ойнобой өсөлү. Ушундай жерде жашап калганыбызга аябай сыймык тартышыбыз керек балдар. Кандай гана сонун жерде жашайбыз айнала. Өзүнчүк жер түбү эмес гүлү дегендей чындыгында эле гүлү да. Бияка барсаң суу, өйдө барсаң токой, жаныбар, балык, форель мо жерден канча жылдан бери жашап, эмне деген форель кармашы эле. Ошол бир туугандар. Жаң рахмат Борек. Коллективин алып келип мен тааныштырып, бул жерди көрсөтүп, эми карачы Борек турган эле жерибизди.
Bu жере ел отырған жер. Морик сахна қарашы. Сізге отырған далай чыр-чатақтың бәрін еметкен жер болуш керек. Қарады, шешілген жер. Жаңа сахна қарашы. Bu жерге не деген ел? Эми Кыргызстанга айланса болот, böyle жер. Эми силердин Ахат Союзунун мүчөлөрү жанагы мылтык алып баарын атып салбай, тукумда калтыргыла, эчтеке калтырбай атып салдырбайбы? Андай жок да. Bizlerde yok. Эми ал силер эми негизи эле коргоочусуңар, бергенче деген. Коргоочусуңар. Башка тайны жок аттырбайсыңар, ат чубак болот, мына жана бул ким? Марат айтып кетпеди. Сен баарын сакташ керек, природаны, орого чырганакты, моорыгы чөптү керек болсо баарын өз убагында жегизип тиги олтурса природа менен ушуну эле бизге байланыштуу адам баласына. Ушулар бизди коргоор экен, ушулар бизди сактаар экен деп карап турат. Тили жок болсо дагы ушу элге, элсиз бир да жаратылыш эме кыла албайт. Адам баласы менен байланыштуу бүт. Ишиңерге ийгилик. Марат. Рахмат. Алмаз. Рахмат. Көрүңөр шымалда жакшыраак калбети монту уюштуруп аташар мына укташап түшүнчө эле жеңиш үйдө жата бересиңби баш көңүл аш деп алып келди карачы мындан кыйын көңүл ачуу рахмат Буюрса ата, Жеңиш атам экөөбүздүн алдыда да көп пландарыбыз бар. Именно аксакалдар менен иштөө программабыз бар. Ошону ишке ашырабыз. Далай көлдүн кооз жерлеринде көрөсүздөр буюрса чоң-чоң. Мактабыз сиз бери. Негизи аксакалдар шиш болбойт. Илгертен келет. Ооба, сиздердин батаңыздар жок, бизде кайдан жаштар. Эле аксакалдарды карабай калбады. Эми кайра жантанып келет. Кудай буйрса. Жакшы. Бисмиллахиррахманиррахим. Эмбиген мына кандай сонун күн. Майдын 1-2 күнү. Мына ушул жанагы жогоруда айтып кеткен немелердин баарына тилектешмин, кошуламын. Бул негизи эле эң аябай оор маселени коргоо дегенчи. Жаратылышты коргоо деген эң аябай катуу нерсе да. Анан эми ошонун мурун бир кенедеги угодиябыз болсо, азыр ушул күндө мына Марат Рыскуловичке рахмат. Ушундай катуу чукап ушул күнгө жетип отурабыз. Жанада тиги ким Петр Петрович айтып атпайбы? Ой, мен мындайды таштап салат элем. Мына деп сизге мына Марат Рыскулович сизге чоң рахмат ушердечи. Баарыбыздын башыбызды ушул жерден бириктирип, кичүүсү улуусу кылып, ортосу кылып дегендей бирөөнү калтырбай мына чакырып бүгүн Түп районунун охотниктерин, рыболовторун баарын чакырып бул жерге уюштуруп, башыбызды бириктирип отурганыңызга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Өмүрүңүздү бүлөгүздө бакытты алай. Чексиз. Эми мындан ары дагы ушундай улап кете берелик. Ортобузда саламыбыз түз болсун. Мына сиздер дагы Түп районунан бери келип отурасыздар. Ынтымак. Ооба, эң жакшы да ошол аябай. Бири-бириз таанып дегендей болуп турган абдан жакшы да. Сизге дагы баса кеп бир жолу кылып кетейин. Мындай жумушту жөн киши кыла бербейт. Ошол эми ал кенедей эле бир акимибиз зам акимге да кириш тозок. Андан да бир кенедей немелерге кириш тозок. Мына кандай пландар менен, кандай күч менен күч аракет деген болсо эле чуркаса эле мына жакшы. Ошол эми мен дагы байкелердин сөзүнө кошулам. İşimiz ilgeri olsun bundan ardagı. Dagı көп болsun. Мүчөлөрүбүз. Рахмат. Бар жакшылык болсун. Ассаламу алейкум. И вот проводим неделю за неделей, вдвоем с тобой, остались ты да я, любимая, бесценная моя. Вдвоем с тобой, остались ты
Приставка глядя, пусть у меня на волосах лежит летая снег. Но ты моя любимая, как ты живешь. Пусть у меня на волосах. Ой, живой! У нас где вот этот человек, все краски внешние, Второй, блядь, снова птицы, но цвет 되게 질러요. Bir-iki söz Amiro. Azıqat. Бүгүнкү 1-май, 2-май деп чалышып баарыңарды куттуктайм. Ден соолук ишибизге ийгилик. Бүгүн башыбызды бириктирип чакырып аткан Акатөбөт Алмазга ыраазычылыгын билдирем. Төрагарык болуп турган Марат Өмүрбековичке ыраазычылыгын билдирем. Ушу баары келип бүгүнкү иш-чарага катышып, жаңы карталар менен таанышып аткан баарына рахматымды айтам. Ошол ишибиз ийгиликтүү болсун. Жакшы. Замира үйрөтүлгөн мына мушту сушулар барбы? Iya.